Ассаламу алейкум достор. Мен силер менен бир оюн менен бөлүшөйүн деп чечтим. Вообще могу ислам жөнүндө да, ислам биздин динибиз тууралуу да. Мисалы, Кыргызстанда негизиле намаз окубаган, динди мындай практика жүзүндө кармабаган адамдар көп. Бирок мусулман дегендер көп, бирок именно практика кылгандар андан аз да. Мисалы, өзүн мусулманмын дейт, ашка барат, тойго барат, тияка бияка барат, чакырган жерден калбайт. А бирок намаз окубайт, же жолго салынбайт, же ушундай сыяктуу да. Анан ошол адамдардын мындай караңгы бир түшүнүгү бар да. Ушуну мен силерге азыр жакшылап бир айтып баяндап кетейин. Негизи биз айтабыз, жаман улут болбойт. Бир адам болот же бир адамдар болот да, бир жаманчы. Анан ал адамдардын негизинде бардык адамга чечим чыгарбаш керек десе, ушул ойго баары кошулат. Ооба, туура айтасың депчи. Мисалы, Россияда кыргыздар көп иштейт да, анан кийин бир кыргыз бир туура эмес ишти кылып койсо, бүт кыргыздардын баары конченый деген сөз эмес да. Же бир орус бир жакка барып туруп туура эмес иш кылып койсо, бардык орустар андай эмес, ошондой деген түшүнүк болбош керек да. Же мен мисалы Ошко барсам, мен оштуктар сабап салса, мен чүйгө келип айтып атам, оштуктардын баары конченый депчи. Жок, баары конченый эмес. Ал мени сабап салган адам гана күнөөлүү. А бардык адамдарда айып жок. Ошондой эле мусулман адам кемчиликтүү болот. Ар бир баары эмес, бирок мусулман адамдардын көпчүлүгү кемчиликтүү болот да. А ислам деген бул дин. А мусулман ошол динди карманган адам, инсан. Мен, сен дагы башка адамдар да. Анан кийин адамдар ушундай ойлойт, тиги бардык жагына келгенде, ушундай, мисалы, бардык адамда күнөө жок, ошол адамда күнөө деп ойлойбуз. Улутта күнөө жок, определенный адамда деп. Бирок дин жагына келгенде эле макоо болуп калабыз, мээбиз иштебей калабы, эмне эле болот, мен түшүнбөйм да. Бир адам тиги таксыр, мисалы, намаз окуп жүргөн бирөө насвай атып, же тамеки чегип, же бир ичип койсо, мына намаз окуп да ичет турбайбы? Ага караганда мен намаз окубайм, мен орозо кармабайм, мен динди практика кылбайм, бирок зато мен мына могул жерим таза дейт да. Ал жери таза эмес, ал жери чирип өлүп калган, өзүн мусулман сыяктуу алып жүрөт. Коомчулукта өзүн мусулманмын деп, кой балам, ойминдеш керек, анчы керек, минчиш керек, Куран окуш керек, анчы минчиш керек. Чындыгына келгенде, эки жүздүү адамда, Аллах Таала эки жүздүү адамдар жөнүндө Куранда кенен баяндап кеткен. Ошол сүрөнү окуп чыккыла, мунафикун деген сүрө бар. Ошону окуп чыккыла. Алар кандай болот? Алар ыйман келтирет, жакшы сөздөрдү сүйлөйт, зекет берет, орозо кармайт, бирок Аллага моюн сунабыз дейт, бирок жүрөгүндө могул жеринде ал Аллага ишенбейт да. Аллага ишенбейт да. Бейиш тозокко ишенбейт, бирок сыртынан мусулман көрүнгөндөр да. Мындай маселе болушу мүмкүн да. Ал мейли орозо кармап деле бир айда бир жолу дебедим, тиги бир жылда бир жолу орозо кармайт экен, анан кийин туура эмес иштерди кылып коет экен, андан көрө кармабай эле койбой, эки жүздүүлүк кылбай деген көп адамдар ушундай пикирде болот да, мына башы пустой болгон үчүнчү. Жок, ал Аллах менен ал адамдын ортосундагы болгон байланыш. Эгерде адам шариятты практика кыла берсе, адам акыры түздөлөт, акыры оңолот ал адамчы. Анан жанагы өзү көчүгүн жубаган адамдар, мындайча айтканда, мен сөзүм жаман көрбөгүлө. Анан мындай текебирленип бийиктен карайт, мен Кудайга шүгүр мусулманмын дейт. Мен капыр эмес, мен мусулманмын дейт. Куран окуш керек, тигинчиш керек, минчиш керек. Главный жүрөктө да Кудай, бирок мен практика кылбайм дейт да. Мен динди пайгамбар кандай алып келсе, мен ага практика кылбайм, бирок мен Кудайга ишенем дейт. Бул чыныгы эки жүздүүлүк да. Себеби дин бул пайгамбар эмнени алып келди, эмнени көрсөттү, ошого моюн сунуп, ошол менен жашоодо да. Анда сен өзүң каалооң менен эле кылсаң, анда мен өзүм каалоомо таштап койсом, мен каалайт элем, 5 мал эмес, 1 мал окуп, кайфовать этип, наша чегип, тияка барып, кыздарга барып, же проституткаларга барганда мен каалайт элем. Бирок менин каалоом жок бул жерде. Бул жерде Аллахтын каалоосу. Пендем тыйыл, момдай кыл, момдай пайгамбар көрсөттү, артынан ээрчи деп атат. Биз качан ээрчисек, биз ошол динибизди практика кылган болобуз. А пока жөн эле мындай курулай сөз менен эле асманды тиякты биякты сүйлөп коюп, анан кийин эчтеке кылбасак, анда биз өзүбүзгө чындап суроо берели да, мен чын эле мусулманмынбы, же эки жүздүү болуп жатамбы депчи. Жаназага жүздөгөн адамдар барат ошол жердечи, бирөө көтүн жууганды билбейт, бирөө колун жууган, эчтекени билбейт. Анан кийин
тиги сүйлөсө ушундук сүйлөйт асмандын башынчы. Акыйкатты айтып кирсең чычалап кетет, эмне болуп атасың депчи. Каяктагы нерсени сүйлөп эле койбойсуңбу, эмне эле көрүп келгенде айтасың го депчи. А сен эки жүздүүлүк кылба, өзүңө биринчиден суроо бер. Мен эмне максатта жашап жатам? Менин максатым эмне? Жашоого эмне себептен келдим? Мени жаратуучум ким деп биринчи жаратуучуңду таны. Анан тааныбай эчтекени билбей туруп эле мойнуңду, кулагыңды, алда оозуңду, мурдуңду ар кайсы жерге тыга бербейчи. Ошон үчүн ар бир адам ойлонуш керек. Башка бирөөгө сын тагаардан мурда өзүнө биринчи ой жүгүртүш керек. Мен акыбалым каякта дейт. Бирөөлөргө айтасың, брат, жүр даватка чыгып келели, жүр минтели, жүр тигинтели деп. Мен айтпайм силердин араңарда мен эң эле такыба, ыймандуу депчи. Мен деле убагында исламдан алыс жүргөн кезекте практика кылабыз да, практика кылып күндөн күнгө өзүбүздү оңдогонго, түздөгөнгө аракет кылабыз. Ооба, менде кемчиликтер көп, мен билем бунучу. Бирок мен ошол кемчиликтерди признавать этип, ошолорду оңдогонго, түздөгөнгө аракет кылам. Эгерде жаман бир сыпаттарым болсо, текеберчилик, көрө албастык, ач көздүк, сараңдык, ушундай мындай сырткы көрүнүш эмес, адамдын руханий маяктагы оорусу болот да, ошону жок кылыш үчүн мен дайыма өзүм менен күрөшүп келем. Анан мындай да, бирөөлөр мисалы динден вообще алыс да, анан айтасың, брат, жүр намаз окуйлу, жүр даватка чыгалы, жүр жумага баралы десе, дейт да мындай чисто кыргызбаевский, мындай маңкуртовский эме да, мышление да, дейт да. Главный жүрөк таза да. Главный жүрөк таза. Мына ол макоому акмак, мына ушуну даватка чыгаргыла. Менде ыйман мына бар, менде ыйман дейт да. Эң акылсыз адам ушул адам да. Менде бар, башкаларда жок деп ойлонгон адам да. Ал ушунчалык мындай состояниясы ушундай. Өзү менде бар деп ойлойт, бирок өзүнүн жоктугун билбей туруп бар деген адам да. Өзүнүн кедей экенин билбей туруп мен баймын деген адам да. Өзүнүн эме кандай десем силерге, мен оюмду жоготуп алдым биразчы. Өзүнүн акыбалын билбей туруп, бирок мен алардан бийик турам, мен башкалардан кыйынмын деген адам эң төмөн адам да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнө суроо бериш керек. Эгерде Рамазан айына мейли жумаларга келбей атат, жок дегенде ошо Рамазанга кечинде келип атат. Мечит ал менин же молдонун же дагы башка бирөөнүн үйү эмес, мечит Алланын үйү. Ошон үчүн муну адамдар түшүнүш керек да. Вай, тиги ичип деле жүрбөй, жыргап деле жүрбөй, анан кыйраткансып жумага барат экен деп. Сен ал жумага барса, урматтуу менин мусулман бир тууганым, ал жумага барса, ал сен үчүн барбайт. Ал өзү үчүн Аллахтын бир буйругун аткарыш үчүн барат. А сен өзүңдү мусулманмын деп жүрүп, жада калса ошо жумага да барбайсың. Бир да нерсеге мындай өкүмдү аткарбайсың да. Чеккениң наша, барганың проституткалар, дагы эмне? Ар кайсы жакта жүрөсүң, интернеттен ар кайсы сайттарга кирип, ар кайсы видеолорду көрөсүң, анан кийин туруп биякта, буларга караганда жүрөгүм таза деп. Сен жүрөгүң таза эмес, сен жүрөгүң чирип өлүп калган, ошону түшүн да. Эгерде ушул акыбал менен өлбөйүн десең, анда эртерээк тобо кылып Аллага кайт. Аллага кайтышың керек, урматтуу тууган. Мен айткан жокмун, мен шумдук тимеле илимдүү, билимдүү болуп кеттим. Аяка силерге понятие куюп жаткан жерим жок. Просто күйгүзүйөт да ушундай адамдарчы. Вроде бы өзүн мусулманмын дейт, а сыртына келгенде эки жүздүүлүк мамиле кылат да. Чындыгында эки жүздүүлөр менен капырлар тозокто болот. Аллах Таала айткан жок, булар сомнение кармагандар, бейишке киргизип койбосомбу, киргизбесемби депчи, эки жүздүүлөр тозокто болот. Жана ыйман келтирбегендер, кафырлар тозокто болот. Эми мындай эки жүздүү деген ким? Ал намаз окушу мүмкүн, орозо кармашы мүмкүн, ушундай болушу мүмкүн, бирок жүрөгүндө ушул ислам дининде мындайча айтканда отвращение, өзү кылып аткан нерсесине өзү ишенбейт. Ошон үчүн эки жүздүү адамда, бир адамдарда эки жүздүк сыпат болсо, ушул сыпатты жүрөгүнөн жок кылып өзүнө суроо бериш керек. Мен киммин, эмне максатта жаралдым, каяка баратам, эмне үчүн жашап жатам депчи. Пока адам изденмейинче ал мусулман болбойт да. Мен деле мурун кайсы жылдары 2017-2016 жылдары жумаларга постоянно каттап турчум, бирок мен эки жүздүү болчумун могул жердечи. Мен мечитке барып ошол намаз окуп атканда, мен эмнеге намаз окуганымды эле билчү эмесмин. Мен жөн эле элдер барып атат, барыш керек дечим да. Мен өзүмө суроо берчү эмесмин. Эмне себептен мен барам? Эмне себептен намаз окуш керек? Эмне себептен Аллах Таала бизге бул нерсени буйруп атат деген суроолорго берген эмесмин да. Кийинчерээк качан суроолорду өзүңө берип, издене баштагандан кийин, анан деп түшүнө баштайт экенсиң да. Түшүнбөй туруп мындай алыстан мындай туруп алып, анан өзүң бирдекени билем деген мындай глупо да. Акылсыздык да бул, мындайча айткандачы.
башка адамдарды өзүңөн төмөн коюп, өзүңдү башкалардан бийик коюу, вроде бы мусульманин, но жүрөктө ушундай нерселер да. А бул качан кетет? Качан акырын менен намаз окуп баштасачы, мейли бир мал болсун, мейли эки мал болсун, акырындык менен окуй берсин, күнүгө калтырбай окуй берсин. Анан кийин арак ичеби, наша чегеби, зына кылабы, акырындык менен ал нерсе токтойт да. Акырындык менен ушул намаздын касиети ушундай, ал адамды ошол күнөө иштерден акырындык менен токтотот да. Анан кийин эчтекени түшүнбөй туруп эле, мен тим эле билем, мен кыйратам депчи, башка адамдарды карап, мындай сыртынан карап туруп ушундай чечим чыгарасың да. Сен билбейсиң ал адам кандай экен, бирок жүрөктүү оорулар ушулар башка адамдын сыртынан карап туруп, ага чечим чыгарасың. Бул шайтандын сыпаты. Анткени адам алейхиссаламды Аллах Таала жаратканда ал сыртынан карап туруп айткан экен, ушундай депчи: сен мени оттон жараттың, мен буга караганда мындай бийикмин, кыйынмын, мыктымын, а буну жерден жараттың, буга караганда мен кичине өйдөрөөк турам деп. Ошондой ой жүгүрткөн экен да. Эми карабайсыздарбы, кандай болуп атат? Азыр адамдарда ушундай нерсе бар. Кес менде да ошондой нерсе болуп кетет. Ошондой нерсе болгон үчүн мен аракет кылам. Жок, адамдарга жакшы гана күмөн болуш керек. Жакшы, мен даже көзүм туура эмес көрүп атат деп, ошондой деп ойлошум керек дейт да. Мен өзүмө ошентип айтам да. Бир адам карап туруп сыртынан чечим чыгарбаганга аракет кылам да. Анткени шайтан, бул шайтандын сыпаты да, ошондой адамды сыртынан карап туруп, бул мындай турбайбы, тигиндей турбайбы депчи. Сен адам менен сүйлөшүп да көрө элексиң. Балким ал адам Аллага жакын адам. Сен каяктан билесиң? Сен өзүңдү андан бийик коюп атасың. Балким Алланын алдында ал өтө кадыр зат да, ал өтө мыкты адам да. Ал кишичи. А сен билбей эле сырттан эле мындай үстүнөн эле карап алып чечим чыгарып атасың да. Бул вообще туура эмес да, урматтуу тууган. Ошон үчүн өзүбүзгө суроо берели. Могу эки жүздүүлүк толтура, биздечи Кыргызстанда толтура. Айтпай эле коеюн, толтура негизичи. Анан кийин ушундай сыпаттар бар да. Баягы аларга айды көрсөтсөң, алар сен колун көрсөтөт, брат колуң кыйшак экен дейт. Аларга исламды көрсөтсөң, алар мусулмандарды көрсөтөт, брат тиги деле жолго салынып тигип жүрбөй, намаз окуп тигип жүрбөй депчи. Какая разница? Сен өзүң намазды окубайсың, жолукта салынбайсың, же Аллахтын бир буйругун аткарбайсың, өзүңдү мусулманмын дейсиң, бирок Аллага тоң моюндук кылып атасың. Анда сендин мусулманчылыгың бул жерде канча бир тыйын болуп кетти сен мусулманчылыгыңчы. Бир адам өзүн таксистмин деп же таксовать этпесе, ал таксист эмес. Же бир адам өзү сварщикмин деп, бирок сварканын эчтекесин билбесе, бирок сварка жөнүндө окуп атам, мен жүрөгүмдө ишенем, бирок мен варт этпейм десе, сварка кылбайм десе, ал сварщик эмес. Ал жөн эле курулай, жөн эле сөз. Качан ал сварщик болот? Качан иш жүзүндө көрсөтсө. Ошон үчүн качан биз мусулман болобуз? Качан биздин айткан сөзүбүз менен кылган ишибиз дал келе баштаганда. Сүйлөгөндү баары эле сүйлөй берет. Баары эле кыйын, бул жерде интернетте толтура. Сүйлөп айтып аткандар толтура. Мен силерге баягы акыл үйрөтүп же да бирдеке кылып жаткан жерим жок. Просто өзүбүзгө суроо берели. Мен эмне максатта жашап жатам? Мен жаратуучум ким? Жаратуучубузду тааныйлы. Качан гана биз жаратуучубузду терең тааный баштаганда, ошондон кийин ыйман келгенден кийин, анан кийин Курандагы аяттарга моюн сунган, шарият өкүмдөрүнгө моюн сунган бизге жеңил болот. Ага чейин пока бизде ушу жүрөгүбүздө эки жүздүүлүк сыпат болсо, Аллага тоң моюндук кыла берсек, анда биз бул нерседен кутула албайбыз да. Ошон үчүн туугандар, мен биринчиден өзүмө айтып жатам, силерге акыл үйрөтүп же да башка бир нерсени айтып жаткан жерим жок. Ошон үчүн ойгонолу, ойлонолу жана өзүбүзгө суроо берели да. Бул видео менен бардык адамдар менен, тааныштарыңар менен балким бөлүшүп коесуңар, балким пайдасы тиеби деген ойдомун да. Ассаламу алейкум.